Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. Достук маягы жеңиш күнү баары үчүн 3-чү улут аралык биримдик долбоорунун катышуучулары советтик жоокердин эстелигине гүл чамбар койду. Иш чарага коомдук жалпы Россиялык Кыргыз конгресс уюмунун мүчөлөрү, жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Россиядагы Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлдөрү катышты. Ржевдеги советтик жоокердин эстелиги июнь айынын аяк ченинде ачылган. 25 метрлик жоокердин колодон жасалган айкели 10 метрлик мунарага орнотулган. Айкелчилер Ржевде саллашкан жоокерлердин сүрөттөрүн дыккат изилдеп чыккан. Жоокерди турналар асманга алып учкандай элес калтырат. Быйылкы жылы ыктыярчылардын тобуна Кыргызстандан 4 бала кошулган. Негизги тема жеңиштин 75 жылдыгы болду. Ошондуктан долбоордун катышуучулары болуп кайткан шаарларда жөн жерине тандалып алынган эмес. Ржев, Псков, Калининград, Волгоград менен Нальчик. Так ушул шаарларда кезинде аябагандай кандуу салгылаштар орун алган. Согуш болгон жерлерде аябай көптөгөн захоронениялар бар экен. Ошол жерлерге барып, айланасын тазаладык, тааныштык, көптөгөн пайдалуу маалыматтарды алдык, биз билбеген тарыхтарды билдик өзүбүзгө. Бул ушу биздин келип неме кылганыбыз бизге аябай пайдасы тийди, потому что себеби дегенде биздин тарыхыбыз ушул жакта да бар экени белгилүү болду да бизге. Ржев шаары немистик аскерлер тарабынан 1941 жылдын 24 октябрында басып алынган. Шаар 1942 жылдын январь айынан 1943 жылдын март айлары арасында бошотулган. Ушул жерде аябагандай жан чыдагыс, кандуу салгылаш жүрүп, эки тарап тең оор жоготууга дуушар болгон. Ушул кандуу кармашта 400 миңге жакын советтик жоокер курман болгон. Дайынсыз жоголуп, туткунга түшкөндөр да аз эмес. Жалпы жоготуу жарат алгандар менен кошо ар түрдүү маалыматтар боюнча 1 миллион 300 миң адамды түзгөн. Жазуучу Виктор Астафьевдин да Ржев саллашы тууралуу Кандариядай агылып, өлүк тоодой үйүлдү деп айтканы бар. Суть проекта состоит в том, чтобы с одной стороны сохранять память, смыслы. Бул долбоордун максаты советтик жоокерлердин эрдигин жаштарга айтып берүү, тарыхты бурмалоого жол бербөө. Бир жума аралыгында долбоордун катышуучулары 2 дүйнөлүк согуш тууралуу баа жеткис тарыхый маалыматтарга ээ болуп, эми алар дос, туугандарына айтып берүүгө ашыгып турган кези. Мирбек Молдокунов, Расулбек Акматалиев уулу, Ала 24, Ржев шаары.